Саламатсыңарбы балдар? Бүгін мен силерге алма сабағынан алыс түшпейт аттуу түрк эл жомогун айтып берем. Кана эмесе балдар, ыңгайлуу олтуруп жомок угабыз. Илгери өткөн заманда шаркырап аккан дарыялары, ажайып тоолору, гүл жайнаган коос талаалары бар кичинекей бир өлкө болгон экен. Бул өлкөнүн ханы күнү түнү ойлонуп, уйкусу качып, тынчы кетет. Акыры өзү бушайман болгон ойлорду ортого салууну эп көрөт. Эртеси вазирлерин чакырып алып, минтип айтат. Барыңар мени уккула. Тезинен өлкөнүн 4 тарабына кабар бергиле. Кимде ким мага Кыдырды көргөзсө, мен анын каалаган тилегин орундатам. Санаам санга бөлүндү. Кыдыр менен бир жолу кездешмейинче жаным жай албайт. Вазирлер шашып ушуп, хандын жарлыгын аткаруу үчүн өлкөнүн батышынан чыгышына, түндүгүнөн түштүгүнө чабармандарын жиберишет. Алар элге хандын жарлыгын угузушат. Уктук укпадык дебегиле. Улуу урматтуу ханыбыз Кыдырды көрүүнү каалайт. Кимде ким аны ханыбызга көрсөтсө, кымбат баалуу белектер менен сыйланат. Уккула, уккула, укпай калдык дебегиле. Хан кабар келет деп үмүттөнүп, уйкудан безет. Таң атканга чейин терезеден келген кеткенди карап, ары бери басат. Хандын мындай абалына вазирлери кабатыр боло баштайт. Алар өз ара шыбырашып, ханыбызды бул дарттан куткара турган бирөө жарым чыгар бекен. Антпесе ханыбыз акылынан адашып кетет го, деп бушайман болушат. Арадан айлар өткөн соң, жаз айларынын бір күнүндө хан сарайдын дарбазасын бир адам каккылайт. Капыстан келген конок дарбазаны кайтарган күзөтчүлөргө ишенимдүү айтат. Тезинен ханыбызга кабар бер. Өзү менен гана көрүшүүнү каалайм. Мен ага эң сонун кабар алып келдим, дейт. Күзөтчү алгачкы бул чакырылбаган коноктун сөздөрүнө анчейин маани бербейт. Ханыбыз сага окшогондорго убактысын коротпойт. Эмне айткың келсе мага айт. Ханыбызга өзүм кабар берем, дейт күзөтчү. Келген адам: мени эмне, ханыбыздын бош убактысы жок экенин билбейт дейсиңби? Мен бирок бул кабарды Кыдырдан алып келдим. Өтө маанилүү, дейт. Кыдыр деген сөздү укканда күзөтчүлөр шашкалактап калат. Сен эч жака кетпе, мен азыр тез келем, дейт. Да ичкери чуркай кирип кетет. Вазирлер бул адамдын келгенине абдан кубанышат. Кудай буйруса, келген адам ханыбызды бул дарттан куткарар, антпесе чыдамыбыз калбай баратат, дейт. Аны тезинен чакырып, ханга кабар беришет. Бул жаңылыкты уккан хан абдан толкунданып, тезинен чакыргыла, дейт. Келген адам босогодон ишенимдүү кадам таштап, өзүн падыша сезип кирип келди да ханга кайрылды. Улуу урматтуу ханым, сиздин Кыдырды көргүңүз келгенин угуп, аны сиздин алдыңызга келтирейин деп чечтим. Бирок мен аны сизге 4 жылдан кийин гана алып келем. Менин дагы бир шартым бар. Ушул 4 жыл бою мен каалаган нерселердин баарын берип турасыз. Бир айткан сөзүм 2 болбосун, дейт. Хан бир аз ойлонуп олтуруп: макул, бир айтканың 2 болбойт. 4 жыл бою каалаганың аткарылат. Эч ким сага каршы чыкпайт. Бирок 4 жыл аяктаган соң мага Кыдырды көрсөтөсүң.
Егер сөзіңе турбасаң, башыңдан айрыласың, дейді. Ханын айтқандарын ұққан тик адам ишеніштүү түрдө үнүн бийик чыгарып, сиз каалагандай жазаға тартыңыз, дейді. Хан буйрук берип, ал адам үчүн хан сарайдан кем эмес үй камдатып, ичин алтынга толтуртат. Эмнени сураса, ошону бердиртет. Адам эч нерседен бейик капар, 4 жылдан кийинкисин ойлонбай, жыргап, куунап жашайт. Бирок көз ачып жумганча 4 жылдагы өтүп кетет. Убакыт учкан куштай зымырап өтүп, убадалашкан күн да келет. Адам эмне кыларын билбей айласы куруйт. Хандын алдына кантип барат, Кыдырды кантип табат. Эгерде жалган айтканын билип калса, хандын абдан ачууларында сезип турат. 4 жыл мурда айткан сөздөрү эсине түшөт. Качып гана кутулбаса, башка арга жок экенин түшүнөт. Шаардан бир топ алыс бир жерден жай таап, жашырынып күн кечире баштайт. Ал эми хан макулдашылган мөөнөт келгенде, жан жөөкөрлөрүнө адамды алып келүүсүн буйрат. Бирок алар издеген кишисин ордунан таппай калышат. Каарданган хан шаардын туш тарабына аскерлерин жөнөтүп, качкынды таап келүүнү буйруйт. Качкан адам жашырынып алып, күнү түнү Кудайга жалынып дуба кылат. Бул балайдан мени куткара көр, Кудайым, бир гана сенин колуңдан келет. Куткар мени, о Кудайым, куткар. Коркконунан бүткөн бою титирей баштайт. Дал ошол кезде жанына бейтааныш бир карыя пайда болот. Ал карыянын кайдан жайдан пайда болгонуна да түшүнө албай калат. Карыянын кайгы капага чөгүп турганын көрүп, эмнеден коркуп отурасың? Кимден качып жүрөсүң? Айтчы мага, балким мен бир айласын табармын, дейт. Адам карыяга башынан өткөндөрдү төкпөй чачпай айтып берет. Карыя аны конт коюп уккан соң, кана мени ханга алып барчы, мен ага жолугайын, дейт. Алар түз эле шаарды көздөй жөнүшөт. Шаарга жетелектеле хандын жоокерлери адамды кармап алышат. Анын колу ботун таңып, сарайды көздөй алып жөнүшөт. Карыя да алар менен кошо хандын алдына барат. Хан тик адамды көрөр замат зарын чачып, мына 4 жыл өттү. Кыдырды көрсөтө турган мезгилиң келди. Каалаган нерсеңди бердим. Эми кезек сенде. Эми менин талабымды аткаргының. Болбаса башыңды алам, дейт. Ханым, мен сизге жалган айткан болчумун, дейт. Хан вазирлерине бир карап, адамдын жанында турган карыяга бир карап, сен бизге жалган сүйлөдүң. Эми жазаңды тартасың, дейт. Алгач биринчи вазиринен сурайт. Бул адам кандай өлүм жазасына тартылсын, дейт. Биринчи вазир. Улуу урматтуу ханым, менимче бул адамды майда жиликтеп, аянтка илип коелу. Мындан ары кимде ким үшүнтүп жалган сүйлөсө, жазасы ушундай болорун билишсин, дейт. Бул жоопту уккан карыя алма сабагынан алыс түшпөйт, дейт. Кезек экинчи вазирге келет. Ал дагы өз оюн айтат. Бул калпычыны бир чоң казанга салып кайнаталы. Эң сонун жаза ушул. Карыя кайра баягы сөзүн кайталайт. Алма сабагынан алыс түшпөйт. Кезек үчүнчү вазирге келет. Ал мындай дейт. Бул адамды алоолонгон оттун үстүнө шишкебек бышыргандай бышыралы. Бул иретта сөзгө кулак туруп отурган карыя алма сабагынан алыс түшпөйт, дейт. Кезек 4-чү вазирге жетет. Хананын да оюн билгиси келет. Вазир, улуу урматтуу ханым, сиз айкөл, кечиримдүү өкүмдарсыз. Кыдырды көрүүнү канчалык самаганыңызды жакшы билем. Кыдырдын кадыры үчүн
бул адамга ырайым кылыңыз. Анткени сизге айкөлдүк гана жарашат. Бул жакшылыгыңыздын үзүрүн көрөрсүз деп ойлойм, деп жооп берет. Бул сапарда сөз эшитип олтурган карыя алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Баятан бери карыянын сөздөрүн угуп олтурган хан карыяга кайрылып: "Сен кимсиң?" деги. "Вазирлеримдин берген жоопторун угуп, бир айтканыңды улам-улам кайталап атасың. Муну кандай түшүнсөк болот?" деп сурайт хан. Карыя башын жогору көтөрүп, ханга карайт да мындай дейт: "О, улуу урматтуу ханым, биринчи вазириңиз касапчынын уулу экен. Ошол себептен адамды жиликтеп, өлтүрүүнү талап кылып жатат. Экинчи вазириңиз ашпозчунун уулу экен. Ошондуктан адамды тамак бышыргандай казанга бышырууну сунуштады. Үчүнчү вазириңиз шишкебекчинин уулу экен. Мындан улам адамды отко коюп, шишкебек сымал бышыруу керек экенин айтты. Ал эми төртүнчү вазириңиз болсо акылдуу, аалымдын уулу экен. Ошондуктан ал адамга ырайым кылууну сунуштады. Анткени кечиримдүү болууну үйрөнгөн. Ар ким өз деңгээлине жараша жазалоону сунуштады", дейт. Бул сөздөрдү уккан хан ойго чөмүлөт. Дал ошол маалда карыя: "Мен Кыдыр болом", дейт да көздөн кайын болот. Хан тактысынан ыргып туруп, сыртты карайт, бирок эч нерсе көзүнө урунбайт. Мындай күтүлбөгөн окуядан кийин хан бир аз дендароо боло түшөт да жанындагыларга кайрылып: "Бул жалган дүйнөдө Кыдырды абдан көргүм келди эле. Акыры бул адамдын жардамы менен аны көрдүм. Мага жакшы жаманды таанып билүүнү үйрөттү. Эң маанилүүсү айкөл жана кечиримдүү болуу керектигин үйрөттү", дейт толкунданып. Ошентип тигил адам өлүмдөн кутулуп, хан сарайда жашап калат. Баштагыдай эле бир айтканы эки болбойт. Бирок ал бул окуядан кийин эч нерсе сурабай калган экен. Мына балдар, бүгүн силер түрк эл жомогу алма сабагынан алыс түшпөйт аттуу жомокту уктуңар. Анда эмесе балдар, эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.